Ассаламалейкум, урматтуу туугандар. Мына азыр айдоо аянттардын бардыгы тең бошоду. Көпчүлүктөрүңөр ушул топурактын анализин кандай алабыз деген суроону көп бересиңер да. Мына ушул топурактын анализин кандай алыш керек экенин мен силерге көрсөтүп берем. Биринчиден мынандай күрөк алгыла. Күрөк. Мына ушул күрөк менен 30 см бул күрөктүн өзүнүн эле эни. Ушул 30 см да күрөктүн узундугу. Мына biz ушул эң биринчиден жерлердин бардыгын тең топурактын 5 см жерин кырып алабыз. Мына ушул кырып алгандан кийин биз тикесинен күрөктү коюп, ушул бир күрөк энинде мына жерди казып, эми бул жерде мына көпчүлүк убактарда беденин ордун аябай жакшы түшүн берет, ушул беделерди айдасак эле жердин баары күчтүү болуп калат дейбиз. Бирок андай эмес. Biz uşu bedeleri dağı mezgil менен топурактын анализин алып турушубуз керек. Анткени биз ар бир чапкан сайын беделердин азык заттарды топурактан алып кетет. Кайсы азык заттар дегенде эң биринчиден ушул фосфор калийлерди алып кетет да. Жалпы 35 см горизонттон топуракты алышыбыз керек. Мындай салафан баштыктарды алгыла. Негизинен салафан баштык эмес, же кагаз пакет болсо жакшы болот. Мына ушул кагаз пакеттерди биз эң төмөнкү жагына коебуз дагы. Мындай. Анан жалпы горизонт боюнча ушу топуракты түшүрүп алабыз. Мына ушундай көлөмдөгү топуракты алабыз. Эгерде талалар 4 бурчтук болсо, конверт түрүндө алабыз. Ушундай 5 жерден 5 точкадан ушундай алып туруп, бардыгын аралаштырып туруп, бир үлгү катары анализге берсек болот. Эгерде мына өзүңүздөр көрүп тургандай ушундай узун талаалар болсо, диагоналын 3 точкадан алсак болот. Эми көп аянттар болуп калса, ар бир 4 гектар жерден бирден ушундай үлгүлөрдү алсаңыздар болот. Эми кичине жакшыраак тагыраак болсун үчүн десеңиздер, анда ошол 5 точкадан алып туруп, ошол 5 точкадан ушундай кылып туруп анализдерге өткөзсөңүздөр болот. Негизи бул топурак азырына өзүңүздөр көргөндөй нымдуу болуп туруп атат. Анализге алып барганда бул топурак негизи өзү кургак болуш керек. Буларды кургатып туруп алып барсаңар, лабораторияга берген мезгилде дагы убакыттан экономдойсуңар да.